TikTok тиркемеси жеткинчектер жана өспүрүмдөр арасында эң популярдуу тиркеме катары белгилүү. Адатта башка социалдык түйүндөрдөгү видеолор жаш куракка карап фильтрленип көрсөтүлөт. Ал эми TikTok'то болсо пайдалуу видеолор менен бирге жаш өспүрүмдөргө ылайык келбеген маалыматтар арбын. Ар бир эле жаш бала аталган түйүнгө кирип, аргыл өңүттөгү видеолорду көрө берсе болот. Балам 14 жашта. Ал абдан телефондон көз каранды болуп калды. Алып койсоң ыйлап кирет. Китеп окууга такыр кызыкпайт. TikTok'тон видеолорду көргөн ага болуп көрбөгөндөй ырахат тартуулайт. Азыркы муунду жоголуп кетти деп айтат элем. Аларды китепканаларга кызыктырышыбыз керек. Ал гана эмес, бири-бири менен жазуушуларын көрсөң, кандай укса ошондой жазып коюшат. Психологдордун айтымында аталган видео платформанын балдарга тийгизген кесепети көп. Адистер баса белгилегендей, TikTok'то жаш балдар видеолорду иргеп көрө алышпайт. Мындан улам жагымсыз видеолорго туш болуп, аң сезимине доо кетиши толук ыктымал. Бүгүнкү күндө социалдык тармактардагы маалыматты ылгабоо негизи эле адамдын психикасына, анын ичинде өзгөчө өспүрүмдөргө, жаш балдарга өтө терс таасирин тийгизүүдө деп айта алам. Алардын бири мисалы TikTok. Ал жерде кандай маалымат кирип атат жана чектөө, эч кандай көзөмөл жок болгондуктан бул баланын психикасын өтө талкалайт да. Мисалы биз алган маалыматтын баарын биз ойлойбуз го, ал бир кулагыбыздан кирип, экинчи кулагыбызга чыгып кетет же көрдүк, ошол боюнча унутулуп калды деп. Жок, негизи андай эмес. Бала көргөн маалымат биринчи аң сезимге түшөт. Андан кийин ал ошо аң сезимден кайра көмүскө, түпкү сезимге түшөт, подсознаниеге. Анан ал жашоосунда качандыр бир кезде сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин тийгизет. Ошондуктан ар бир жаранды мен ушул соц тармакка мейли ошол TikTok'ко деги эле кандай маалымат чыгарып атам, эмне максат менен чыгарып атам, бул көргөн өзгөчө балдарыбыз кандай таасирде калат деп өзүбүздүн чыгарып аткан контентибизге дагы, виртуалдуу жашообузга дагы чоң жоопкерчиликти алсак аябагандай сонун болмок да. Сексуалдык өңүттөгү бир видеолор чыгып атпайбы? Мисалы ошол нерсе өспүрүмдүн жашоосуна биринчиден психикасын талкалайт, экинчиден кийинки үй бүлө курганда, кийинки өмүрүндө бул үй бүлөсүндөгү жубайы менен же жолдошу менен болгон мамилесине сөзсүз түрдө терс таасирин тийгизет. TikTok тиркемесинин шарты боюнча 13 жашка чейинки балдарга катталып кирүүгө болбойт. Анткени менен ата-энелердин көзөмөлүнө кол шилтеп, аң сезимди азгырган бул платформага өспүрүмдөр байма-бай киришет. Анын кесепети баланын мүнөзүнө, ата-энеси менен болгон мамилесине кедергисин тийгизет. Балдарым 12 жашта, аябай эле байкалат. TikTok'то переходный возрастка деген кара балдар бийлеп атат, начар нерселерди көргөзүп атат. Ошону көрүп, аны туура очпай балдар аябай эле терс таасирин тийгизет, мүнөздөрү өзгөрөт. Ата-энеге деген мамилеси слишком башкача азыркы балдардыкы. Бизге жаман сүйлөшөт, орой мамиледе, жакшы эле айтабыз, кирбегиле дейбиз. Азыр болгон эми көргөн билгени TikTok болуп аткандан кийин болбойт экен балага. TikTok'ко кирбе деп запрет койсок да болбойт атат. Кирип атышат, болбой эле. Телефонду жулуп алышат, беришпейт телефонду да бизге. Көргөзгүлө эмнеге киресиңер деп телефонун карайбыз, такыр эле болушпайт. TikTok'тогу эме кылып, пароль коюп коюшкан. TikTok'ко дагы. Ага кире албайбыз, WhatsApp'ына кире албайбыз, Instagram'ына кире албайбыз, эчтекесине кире албайбыз азыр балдардын. Баарында паролю бар. Ата-энелерге жаш балдарын TikTok'тон алыстатуу үчүн психолог Сейил Калдыбаева төмөндөгүдөй кеңеш берет. Ата-эне албетте азыр тыюу салуу мүмкүн эмес, ар бир баланын колунда телефон бар, бирок ата-эне TikTok'тон да кызыктуураак альтернатива деп коебуз го. Башка балдар кызыга турган варианттарды сунуш кылышы керек го дейм балдарга. Себеби жөн эле тыюу салып койгондо бала андан башка эмне менен алек болом деп калышы мүмкүн да. Ошондуктан балага андан да кызыктуу, бала алек боло турган, баланын TikTok'ко убактысы болбой турган бир жолдорун ойлонбосок билбейм, өтө коркунучтуу бир жолдо бараткандайбыз да тилекке каршы. Телефондун өтө көп жактары жакшы, абдан жакшы жактары бар. Бирок ошону карабай атпай, бирөөнө кирип алып эле бир нерсени ойноп эле ошо оюн менен отуруп атат да. Кичинекей балдарга, чоңдорго бардыгына эле зыян. Өтө зыян. Ошон үчүн мен айтар элем, эч отурбагыла. Керектүү, пайдалуу нерсеге отургула. Керек, телефондун жакшы жактары көп, толтура. Бирок ошол жагын гана колдонушса деп ойлойм да менчи. Эскерте кетсек, аталган тиркеме 2018-жылы пайда болуп, дароо эле дүйнөгө кулачын кенен жайган. Бүгүнкү күндө аталган тармакка 1 ай ичинде эле 1 миллиардтан ашуун колдонуучу кирет. Бул платформа Кыргызстанда да улуу кичүүсүнө карабай кеңири жайылган.